Бул сабакта биз биринчи кошелектон экинчи кошелекке которгонду смартфондон көрөбүз. Эмнеге биринчи кошелектон экинчи кошелекке которуш керек болот? Анткени буга чейин айтканбыз, кошелектин түрлөрү бар. Бирөөсү спотовый кошелек, бирөөсү кошелек пополнения. P2P торговляга керек болгон кошелек бул кошелек пополнения. Буга чейин Telegram канал аркылуу биз USDT сатып алдык. Эми ошол USDT'ни биз эгер спотовый кошелек алган болсок, ошону кайра бул пополнение деген кошелекке которуш керек. Анын үчүн эмне кылабыз? Спотовый кошелектон перевод дегенди тандайбыз. Үстүндөгүсү спотовый кошелек деп турат. Ылдыйкысы болсо кошелек пополнения. Кошелек пополненияны тандайбыз дагы. Ылдый жагынан монетаны тандайбыз. Бул жерде биткоин деп турат. Биз биткоин жибербейбиз. Биз USDT жиберебиз. Канча USDT жиберебиз? Мисалы 100 USDT жиберебиз. Подтвердить дейбиз. Перевод прошел успешно. Биздин спотовый кошелектагы 100 USDT пополненияга которулду.